Ver ciddiçler. Hayda. Hayda. Koy. Çekin tart. Hayda. Koy. Ya ciddi koy. Stop. Sakin. Tütün etrafında. Yol bolu. Hayda. 25 жаштагы жигит жардан кулап суу сактагычка түшүп кеткен. Ошто Папаң суу сактагычына түшүп кеткен жигит куткарылды. ÖKM'ден билдирилгендей, ал жардан кулап кеткен. 1999-жылы туулган ЖБ жардан кулап, Папаң суу сактагычына түшүп, өз алдынча чыга албай калган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жигитти суудан алып чыгып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жабырлануучунун абалы жакшы дешет министрликтен. Бишкекте дайынсыз жоголгон кыз Оштон табылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгына Бишкек шаарынын 2008-жылы туулган ЖА аттуу жараны 2024-жылдын 2-апрель күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу издөө багыттамасы келип түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн издөө иш-чаралардын натыйжасында дайынсыз болуп жаткан 2008-жылы туулган ЖА Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жашы жете электердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борборунда алынып келинген. 2024-жылдын 7-апрель күнү ЖА менен укук бузуулардын жана коопсуздуктардын алдын алуу багытында маектешүү жүргүзүлүп, туугандарына өткөрүп берилди. Бишкектин Достук айылына жакын жерде кулаган тигүүчү кырсыгы боюнча алдын ала иликтөө иштери аяктады. Мындай маалыматты Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Руслан Мукамбетов Спутник радиосуна маек берип жатып билдирген. Буга чейин авиакырсыктын себебин иликтей турган атайын комиссия түзүлгөнү маалымданган. Комиссия кырсыкты иликтеп бүттү. Аскер прокуратурасы дагы деле тергөө иштерин жүргүзүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча тик учактын бардык агрегаттары жана тетиктери оң эле болгон. Mi-8 MTV тик учагынын кулашына аба ырайыны, катаал шарты жана адамдык фактор себеп экени аныкталууда, деген Мукамбетов. Эске салсак, ошол жылдын 17 январында абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 235-65 аскер бөлүгүнүн аймагында окуу машыгуу учурунда Mi-8 MTV тик учагы кулап, кырсыктан 11 адам жабыркап, экипаждын 1 мүчөсү каза болгон. Акысыз жашайт. Мекке шаарында кыргызстандыктар үчүн жатакана курулат. Меккеде кыргызстандыктар үчүн акысыз мейманкана ачылат. Бул туурасында президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында, студенттер жана зыяратчылар акысыз жашайт. Президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен Мекке шаарынын илим алып жана зыярат кылып жүргөн кыргызстандыктар үчүн акысыз пайдалана турган мейманкананын курулушу башталды, деди ал. Министрлик Москвада кармалган кыргызстандыктын иши боюнча маалымат берди. Москвада эмгектенип жүргөн 20 жаштагы Нурмухамед Токобаевдин кармалышы боюнча Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Буга чейин кыргызстандык жигиттин апасы өлкө жетекчилигине кайрылып, уулуна күнөө тагылып, 9 жылдан 15 жылга чейин кармалып кетээринче Украинадагы согушка катышууга мажбурлап жатканын айтып, жардам сураган. Тышкы иштер министрлиги Россиянын бийлигинен алган маалыматка караганда, 2-апрелде НТ банги каражаттарын, психотроптук заттарды же алардын аналогдорун мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же жөнөтүү, ошондой эле банги каражаттарын же психотроптук заттарды камтыган өсүмдүктөрдү же алардын курамында банги каражаттарын, психотроптук заттарды камтыган бөлүктөрүн мыйзамсыз сатуу же жөнөтүү беренеси менен кармалган. Соттун чечими менен ал камакта калтырылган. Кыргызстандык жарандын Украинанын аймагында атайын аскердик операцияга катышууга мажбур болгондугу тууралуу маалымат тастыкталган жок. Учурда элчиликтин компетенциясынын чегинде мекендешке керектүү консулдук укуктук жардам көрсөтүү боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын кошумчалашты министрликтен.